Мамарасул Мавлянов жана Таалайбек Кошоков, кош келипсиздер. Жаңы жылыңыздар менен деле алгач эле. Ошол жаңы жылдын сыйынын сиздер менен кайрадан амандашып, саламдашып, көрөрмандардын коштоосу менен отурганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Рахмат. Саламатсыздар. Рахмат. Сиздердин эфириңиздерге келип отурганыбызга жаңы жыл, жаңы ийгиликтер менен башталсын эми. Эски жамандыктар эски жылда калып бүт. Жаңы жылда бакубат жолборс жылында дайым ушул күчтүү болуп жүрөлү, жолборс той болуп ушу жылыбыздан биздин өлкөнү көтөрүп кете турган жылдардан болсун ушул жылыбыз. Айтканыңыз келсин. Анда келиңиздер дароо эле элдердин маанайын, көрөрмандар маанайын көтөрүү максатында жагымдуу бир чыгармадан баштайлычы. Анемсе, мейли. Биз бүгүн Жолдошбек Мамажановду ошо 70 жашка толмок бүгүн. Ошон үчүн ушул силердин студияңарга келип атабыз. Анда мен Жолдошбек Мамажановдун ошо Алма гүлү деген ырына аткарып берейин. Болсун. Kançiret appak bulup alma gülü, kançiret kurap düştü gülüdün bürü. Kalgan bemal gülü dördün daldasında, kız candap jürgön çağım gece günü. Jandap jürgün çağım geçe günü. İşenbem sen ulgaydın desen mağa, bozulan emes benim keçe gana. Al gezde makabattı iste alıp, azırda jürögümden sızda jara. Azırda jürögümden sızda jara. Kayradan jaz jadırap mına bugün, aramap karap duram alma gülüm. Yenesin göz aldıma kele kalıp, uğuldu kulağıma senin ünün. Kulağıma senin ünün. Баракелде кол чабуулар болсун дейли дагы ушул Жолдошбек Мамажанов агабыздын Алма гүлү чыгармасы Мамарасул Мавляновдун аткарысында болду. Агайыбыз тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак экен. Тилек тагдырга каршы бул өзү тирүү болбосо дагы белгилүү обондору, музыка көрөрмандардын эсинде эмеспи? Ооба. Бул Жолдошбек Мамажанов жалпы кыргыз элиге аттын кашкасындай таанымал да. Рыспай Абдыкадыров, Жолдошбек Мамажанов, Токон Эшбаев, Асанкалы Керимбаев дегендей ошол кишилердин эмеси дагы Баурашан Тургунбаев деген бөр топ Түгелбай Казаковдор.
кишилер Жолдошбек Мамажановдун көп чыгармалары элге кеңири тараган. Муну жалпы кыргыз элиге маалым. Эң мындай бир сүймөнчүктүү бир мисалы үчүн сүрөтүңө десе Мамажанов деп түшүнөт. Жолдошбек Мамажанов десе, анын сүрөтүңө деген ири бар деп түшүнөт да элдерчи. Анан ошол кишинин бүгүн туулган күнү. Биз башка каналдарда дагы ошол Жолдошбек Мамажанов жөнүндө дагы башка биздин өнөрпоз биз менен катар Абиден Темиров жана башка өздөрүнүн жубайы КТРда эмеде ЛТРда эметип келдик. Бүгүн азыр Тоолайбек Кошоков досум экөөбүз ошол жака келип силердин каналыңардан дагы жалпы кыргыз элибизге ошол Жолдошбек Мамажанов жөнүндө азбы көппү бир ошол агабыз жөнүндө айтып, ошол кишинин ырларынан тартуулап кетейик деп келдик. Ырларын ырдап эскерүү катары. Бүгүн анын ошол кичи мекени болгон Кадамжай районунда ошол мекендештери ал кишинин 70 жылдыгын белгилеп, чоң концерт болуп, ошол жакта белгилеп атты. Бүгүн. Эң жакшы. Анда мүмкүн болсо Тоолайбек Кошоков дагы ыр созсунчу бер. Мен анда Жолдошбек Мамажановдун Элестер деген ырын аткарып берейин. Болсун. Sen meni uzatıp barajatın Aç boçuda hiçbir sırdı kayragatı Gütemin senin Güttürbey gelçisin Arcıl gütü joldurumdu Sağındım senimi Sağındım senimi Biz жүрген айлы түндер артта қалды Biz үзген жипар гүлдөр жатта қалды Күтөмүн сени Elçisin Arcıl gütüp Joldorumdu Sağındım senini Sağındım senini Sağındım senini Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз бизден эч кайда алыстабай туруңуз. Андыктан биз дагы да болсо берүүбүздү улантабыз. Бизде азыр болсо кыскача жарнамалык тыныгы бар. Андан кийин жолугушабыз. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк.
Көрүп жатканыңыздар 5 каналдагы чөлмөк программасы. Биз сиздерге түз эфирден кызмат кылып жаткан учурубуз. Кызматыңыздарда Айжан Кежибаева жана келген да сыйлуу конокторубуз бар Мамарасул Мавлянов жана Таалайбек Кошоков. Эгер мүмкүн болсо, Мамарасул агай, сизден көрөрмандардын суранычы боюнча сүйүү жөнүндө арнап берсинчи дейт. Сүйүү жөнүндө анда сүйүү жөнүндө Жолдошбек Мамажановтанбы же кандай? Мамажановтан ырдайлана келиңизчи. Жолдошбек Мамажановтан ырдайлы, себеби дегенде бүгүн биз ошо кишини ошо туулган күнүгө ошо кишини эскерип, ошо кишинин ырларына ырдайык деп келгенбиз да. Анда эмесе мен жазым келчи деген ырын ырдап берейин. Сонун болот. Kaydan жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жаным, жан дергетип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңыңды, жан дергетип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңыңды. Булсуң бул куштар багына, анда келип кончу шаңыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагыма. Кылгырасың неге мынчалык, кирпигиңден сырды нур тамып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалып, жадырасың жаным тынчалып. Баракелде, жалаң гана кол чаап, талантыңызга таазим этиш керек. Негизи ушул уксаң кулакка жагымдуу кайталангыс оңдор жатат да, Жолдошбек Мамажановдун оңдорунда. Жанында жүргөн киши катары, анын чыгармачылыгы, негизи эле инсан катары кандай эле, ошолор жөнүндө кеп кылсаңыздар. Биз ошол Жолдошбек Мамажановдун бир тууган инисинин досторубуз. Ал киши бизден бир топ улуу да кишилер. Ошол кишилердин ырлары менен биз көп чоңойдук десек болот да. Биз мектеп жашыбызда жүргөндө ал кишилер ырдап чыккан. Анан Жолдошбек Мамажановдун ыры дегенде, сүрөтүңө дегенде, ырлар ушундай берилип укчубуз да. Ал кишилердин эми, конечно, биз же окуучусу болгон жокпуз, алдында жүргөн жокпуз. Иниси менен дос катары жүрөбүз. Анан иниси, бир тууган иниси Мамытбек Мамажанов, ошол Жолдошбек Мамажанов агасыга көп окшоштук менен үндөрү, тембир бул мындай бир эмеси. Анан өңү түсү боюнча дагы окшоштугу, сүйлөгөндө бүт бар көп окшоштук менен ырдайт да ал досубуз. Ал бүгүн ошол Кадамжайда өздөрүнүн районунда ошол концертте катышып калды да, болбосом келмек. Ошол анан
Biz dostlar ökөz kolumuzdan kelişince biz dağın ırdap жүрөбүz. Ошо кишинин ырлары менен чоң алганбыз. Ошондуктан биздин репертуарда ал кишинин ырлары бар. Негизи эле ошол сиз айтып кеткендей эле сүрөтүңө деген ырын ар бир адам угуп чоңойгон болушу керек э. Эгер мүмкүн болсо Талай байкени дагы бир жогорулаткым келип турат. Жакшы болот. Анда ушул сөздү айтып алдык, мен ушул ырны аткарып бергенге аракет кылайын. Сүрөтүңөнү. Бул өзү Жолдошбек Мамажановдун ырлары бүт татаал. Мындай алганда баары эле ырдай бербейт да, мындай. Кыйын болгон үчүн баары ырдай бербейт да. Анан ошол кыйын болгонсо да эми аракет кылып биз бүгүн ошолорду аткарып канга аракет кылалы, Болсун. Анда Жолдошбек Мамажановдун сүрөтүң аты чыгармасы. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталып ошол бойдон менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганыңды неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Шектүү карап күткөн жүрөк, сезимдер бир башкача ой түшүрөт. Өкүнөм сен кайрылбай кеткениңе, калбай деп эч болбосо беттен бир өп. Kalbay деп еч болбосо беттен бир өп. Öpпөдүм эл öpпөйүн өкүнүчкө, мени алдап түшүм окшоп кеттиң жөнөп. Байкатпай мурдакыдай жүргөндүрсүң, башкалардын жүрөгүнө башың жөнөп. Башкалардын жүрөгүнө башың жөнөп. Эгерде болсо бирөө менден бөлөк, же тытып сүрөтүңдү жебөртөлөк. Мен тутпайм күнөө сенде Сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп. Сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп.
ырдоолор болсун. Ар бир кечте ушинтип шаңын чыгарган, сиздерге болуп көрбөгөндөй сыйкырдуудай жомокторду тартуулаган бул Акча өлмөк программасы. Эгерде сиздердин келген конокторубузга суроолоруңуздар жана гана калуу тилектериңиздер болсо, шаардык номер 592070, арбыздын коду 0312 номерларын терип түз байланышка чыксаңыз болот. Ошону менен бирге WhatsAppка дагы SMS билдирүү калтырыңыз, калуу тилектериңизди жазыңыз. 0995 23 23 81 номерлары. Азыр болсо WhatsAppка келген билдирүүлөр боюнча да тааныштыралы. 842 менен аяктаган көрөрманыбыз. Дагы бир жолу сиздерге кутманды кеч каалаймын. Мамарасыл агамдын жолукса кандай жакшы деген чыгармаларын аткарып берсе биз аябай ыраазы болот элек деген экен. Кийинки билдирүү менен тааныштыралы. Келген эки конокто аябай жакшы ырдашат экен, таланттарына таазим. Эгер мүмкүн болсо, Таалайбек Кошоков дагы бир ырсынып берсинчи дейт. Рахмат, макул. Анда дагы эле ошол биздин агайыбыздын бүгүнкү эскерүү кечеси болуп аткандан кийин ошо кишинин ырларынан ырдайлы. Анан Мамарасулдун өзүнө ырын ырдап бер деп өзүнүн ырын суранып калган экен, бияк өзүнүн ырын ырдап берсин. Мен анда Ак бата деген Жолдошбек Мамажановдун ырына аткарып берип коюн анда. Келиңиз. Айрымдарга жагар мүмкүн о жакпасаң, а мен үчүн ыйык нерсең ой ак батаң. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салттың ой сактасаң. Карап турсаң аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, таалайлуу бол садагам, эл улуу бол деген сөзүң ай жаманбы. Же ымыркай көз жаргандан жаңыдан, ата энеси бата тилейт о барынан. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, таалай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ай жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала берсең элдин улуму. Эх кыргыз улуму, аталык. Деп бүтөт анан кийин ушулар. Көгөрөт дегендей эле биздин төрүбүздө балпайган карларыбыз бизге баталарын аянбай берип, биздин башыбызга аман болуп бар болсун дейле дагы. Жолубузду ачып, жалаң гана жакшы тилектери менен, эгер мүмкүн болсо сизден да сураныш эле. Өзүңүздүн чыгармаларыңыздан ырдап бересизби? Мамарасыл Мавляновдон сураналычы деп. Рахмат. Мен азыр ушул тема боюнча келип туруп ушул барында барктай билели деген ырымдарды дайын деп турат элем. Анан суранган, жолуккан кандай жакшыны ырдасам бул жерде убакыт дагы чектөөлүү дегендей. Анда биринчи
кайсыны дасам экен мен себеби бул барында барктай билели деген ырдайын дегеним негизи себеби ушул Жолдошбек Мамажанов мына кандай не деген мындай Рыспай Абдыкадыровдор белгилүү обончулар да кишилер ис салганда почти бул кишилердин өлбөс өчпөс ырлары бар көпкө жашай турган ис калдырган ырлары менен азыр ошол бир учурда жаңы чыккан учурда жаш баладан кара чалга чейин эле сүрөтүңөнү ушундай бир жүрөгү менен укканда азырга чейин мына азыркы жаштарга чейин мындай бир эң сүйүктүү ырда сүрөтүңө деген ыр чыгып калса баары кошулуп ырдашат кошулуп ырдайт угат анан ошондой инсандар көз өтүп кеткиче мындай бир мамлекет тарабынан бир мындай бир сыйлыктарга баркталбай бааланбай калганы эң бир өкүнүчтүү экен да анан ошондой инсандарга жалпы эле адамзатыга арналган ыр бул меники көзүнүн тиригинде биз тирүү кезде бири бирибизди сыйлап тирүү кезде урматтап тирүү кезде барктап баалайык деген маанидеги ырда ошону ырдайын дедим эле да. Караңызчы, кандай гана керемет сөздөр, анда жакшы болот, баарында баркайлы деген чыгарма. Жолуккан кандай жакшы ырдап жүрөт, элдер билет бар. Ошону Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз, аттың ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан жарым саатка кайрып берди, ай кайрып берди. Жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз, ай укчу дейбиз. Жараткан жарым саатка кайрып бер деп жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жүргөндө жаныбызда карадыкпы, ошондо бул кандай деп бааладыкпы. Жабыркап жан дүйнөсү күттү балким, ай күттү балким. Жар тоз жакшы сөзгө жарадыкпы, ай жарадыкпы. Жабыркап жан дүйнөсү күттү балким. Жар тоз жакшы сөзгө жарадыкпы. Адамды барктабасак тирүү кезде калп эле азап кайгы жебегиле. Аламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, ай артка кайтпай. Алтындан эстеликтин керек эмне, ай керек эмне. Аламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, алтындан эстеликтин керек эмне. Жашоодон кош айтышып кете электе, жараткан ынтымакты бизге берсе. Адамдан жамандыкты издебестен, ай издебестен. Жакшысын ашыралы колдон келсең, ай колдон келсең.
Adamdan jamandıkты izlebестен жакшысын ашыралы. Колдон келсе сыйлашып жашайлычы, сырдашып жашайлычы, сыйлашып жашайлычы. Колдон келсе. Баракелде, колдо бар алтындын баркы жок деген сыңарнайда ар бир жашап жатканыбыз чөйрөдөгү бизге жакшы эмоция берген, негизи эле жакшы тарбиясы менен эсте кала турган инсандарды өзүңүз айткандай эле кадырлап, барктап калсак кандай керемет болор эле. Азыр болсо бизде кыскача жарнамалык турмок бар, андан кийин кайра жолугушабыз. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк. Студиябыздын сыйлуу коноктору Мамарасыл Мавлянов жана Талайбек Коношов болду. Кошоков кечиресиз. Азыр болсо силерге ыраазычылык билдирели, келип бергениңиздерге, ушул терегөрүүчүлөр менен бирге ушул жагымдуу чыгармаларды арнап, Жолдошбек Мамажановду эскерип, анын чыгармачылыгына жол салып, эскерип отурганыңыздарга силерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, силерге дагы чоң рахмат. Бизди студияңарга чакырып, ушундай элге чыгарганыңарга. Жолдошбек Мамажановдун ырларын ырдагыла. Быйыл 70 жылдык аракеси болмокчу. Буюрса Кудай калса жаз айларында республикалык масштабта өтмөкчү. Ошого бизде таланттуу жаштар көп элибизде. Жолдошбек Мамажановдун жакшы ырдаган ырларыны жакшы ырдаган жаштар ошондой конкурстарга катышсаңар болот. Келиңиз Талайбек аке. Негизи эле бул эң бир мындай мурдатан чыккан, биз жаштыгыбызда чыккан оончу эле эми. Ошол өзүнүн агабыз болот. Биздин ошол кишинин ырлары менен чоңойдук биз мындай алгандачы. Мурда көп ырларды билбейт элек, ошол анан биздин үй бүлө менен тааныш болгон үчүн үйгө келип ырдап жүргөн үчүн негизи эле ошол көбүнчө Жолдошбек Мамажанов ырлары менен чоңоюп калдык. Анан бир аз чоңойгондон кийин анан бөлөгө обончулар бар экенин кийин анан тааный билдик да. Анан ошого бизге бир дем күчтү берген ушул киши болгондо башынан анан ушул ырларын ырдап чоңойдук. Анан кийин эле бөлөк жаш обончулар чыкты, анан Абидин чыкты, Бек чыкты, Айранбек чыкты, ошентип анан бөлөк дагы ырларга көңүл бөлүп анан ырдап калдык. Негизи эле чакырганыңарга чоң рахмат. Мына төрүңөргө алып бизди чакырып, конок кылып, сыйлап, узатканыңарга чоң рахмат. Ушул эфириңер гүлдөп өнүп өсө берсин. Силерге дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Чыгармачылык ийгиликтер коштосун. Эң алгач иден соолук болуңуздар. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк.